Урматтуу кыргызстандыктар, бүгүнкү кичинекей видеобуз билим берүү тармагын кантип өнүктүрсө болот дегенге багышталат. Ал үчүн эң негизги айта турган нерсе бул билим берүүнүн реформасы билим берүү министрлигинде жасалбайт. Эң негизги маселе билим берүүдөгү бул каржылоо министрлигине байланыштуу. Анткени себеби көп нерселерди жасоо үчүн финансылык да мүмкүнчүлүктөр керек. Бул сөзсүз түрдө мага көп финансы керек, ошон үчүн мен жакшы өнүгөм деген маселе эмес. Биз сунуштаган маселе мындай. Өкмөт жактан каржы министрлиги бир балага канча акча бөлүп бере алат, ошону эсептеп чыгыш керек. Анан кайсы окуу жай болбосун, лицей болобу, мектептер болобу, канча бала болсо, ошол балага канча акча бөлүнсө, ошону эле санап туруп бериш керек. Ошондо бюджеттен келген акча ачык айкын болот. 200 балага мынча акча алдык, 500 балага мынча акча алдык деп. Андан сырткары ар бир окуу жай ата-энелерден чогулткан акча кошулат. Анан попечительский совет, балким ошол мектепте мурун жакшы аяктап кеткен кишилерден жакшынакай попечительский советтер болот, меценаттар. Андан кийинкилери донорлордон турган дагы каражаттар болушу мүмкүн. Анткени себеби ар бир окуу жай донорлордун дагы мындай мүмкүнчүлүктөрүн проект жазып издеп алышат. И дагы бир нерсе бул кызмат көрсөтүүдөн түшкөн каражаттар. Ошондо эгер ар бир балага өлчөнгөн акча бардык мекемелерге текши кете турган болсо, но бирок эсептелип чыгыш керек. Мисалы үчүн лицейлерде анын нормасы башкача болот, мектептерде башкача, 1-класстан 4-класска чейин өзүнчө норматив болот, 5-класстан 8-класска чейин өзүнүн нормативи, 10-11 акыркы бүтүрүүчү класстардыкы өзүнчө болушу мүмкүн. Но жалпы баарына бирдей бөлүнгөндөн кийин балдардын санына карата бюджеттер калыптанып, анан директорлор ошол акчанын ичинде биринчиден академический свобода деп коет, эркиндик, кайсы методиканы алып окутат, кандай кылат, эмнени кайсы баларды аларга кичине кененирээк бериш керек да. Кайсы китепти даже колдонуп окуткан боюнча кандай бир өзлөрүнө мындай эркиндик бериш керек. Экинчиси мындай каржылык жактан эркиндик болсо, эки маселе академиялык менен финансылык эркиндик, ар бир мекеменин жетекчиси, коллективи кандай мыкты иштеп кеткенин көрсөтүп турат да. Но ошол көрсөткүчтөрдү өлчөп алыш үчүн сөзсүз түрдө ийгиликке жетүү көрсөткүчтөрдү сөзсүз түрдө карап чыгышыбыз керек. Мисалы дегенде, ОРТ канча балдар орто эсеп менен ОРТден бал алышты. Канчасы жана 110 деген бал документтерди тапшыргандын минимуму болот эмеспи? Ошо 110дон көбүрөөгү канча пайызы алды? Канчасы олимпиадаларга катышып жакшы орундарды алды деген сонун көрсөткүчтөрдү колдоно турган болсок, бара-бара ПИСАга кирип алсак, жалпы билим берүү системабыз 4-класста 1, 8-класста 2, анан бүтүрүүчүлөрдү 3 жолу алар өлчөп алышат. Ошол жерден жакшы көрсөткүчтөрдү көрсөтүп коюп турсак, анда ар бир окуу жайдын биздин ноду деген өзүбүздүн улуттук өлчөмдөр бар, эл аралык ПИСА боюнча, анан жанагы ОРТ боюнча кандай орундарда жүрөбүз деп көрсөткүчтөрдү дайым көрсөтүп, кайсы мектеп алдыда, кайсы райондо канча мектеп алдыда жүрөт дегендерди биз дайым өлчөп алып турмакпыз. Ошондо ар бир жетекчи өзүнүн коллективи менен келгиле райондун эң мыкты мектеби болобуз, келгиле областтын эң мыкты мектеби болобуз, келгиле Кыргызстандын эң ийгилик жараткан мектеби болобуз деп алдыга жылганга мүмкүнчүлүк пайда болот. Ошон үчүн эң биринчиси бир балага канча акча бөлүп бере алабыз, ошону өлчөп чыгарыш керек. Экинчиси аларга ошол финансылык, каржылык жактан мындай мүмкүнчүлүк бериш керек. Өздөрүң акча таап, өзүң чуркап, өзүң бюджетиңди формировать этип алган. Но баары ачык айкын болуш керек. Ушул жерде сайт болуп, ар жарым жыл сайын сайтка финансылык отчетторду илип коюп турса, ата-энелер да кирип карап алышат, попечительдер да кирип карап алышат, донорлор да кирип, буларда баары ачык айкын экен. Ошон үчүн буларды колдойлук деген нерсе келет. Ошентип бир четинен финансылык кандай бир көз карандысыздык, экинчиден академиялык эркиндик бере турган болсок, мен ойлойм, биздин билим берүү тармагы сөзсүз түрдө алдыга жылат. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, бул нерселерди министрлер билет, ишке ашырыш үчүн каржы министрлиги
кичине мындай алдыга кол сунуш керек да. Эгер ушул багыт боюнда кете турган болсок, биз билим берүүнү алдыга жылдырганга мүмкүнчүлүгү сөзсүз түрдө болот. Билим берүү оңолгон мамлекетте өлкө сөзсүз түрдө оңолуп, бакубат жашоого кадам таштайт. Рахмат, ийгилик силерге.